çıkan bulaklar. Haydi ket aymalımın kaları. Alaminin nasıl gelip alıp duran bayrım. Allah ayrı yaşaran dünyalisin ayrılma. 2021 январ айынын башталышы. Мына ошентип бир жылды артка таштап, жаңы жылды жаркын маанайда тосуп, ал тургай Аламүдүн айыл аймагына шан шөкөт уюштуруп, майрам тартуулап жаткан Тумар чыгармачылык тоонунун ийгиликтүү кадамдары башталды. Кирип келген жаңы жылыбызды биз жакшы маанайда, жакшы ушу элибиз менен, ушу балдарыбыз менен күтүп алдык буюрса. Эмне дегенде быйылкы биздин өзгөчөлүгүбүз, өзгөчө кылганыбыз ушу балдарыбыз, мектептер жок, карантинде бала бакча жок отуруп калгандыктан ушу бир жакшы самай, майрамдык бир маанай тартуулап чыктык. Ушу Аламүдүн айыл өкмөтүнүн алдында түзүлгөн ынтымак Аламүдүн Тумар тобунун апа эжекелери, агалары быйыл ушу жомоктогудай болуп, бирөөбүзү ушу жашына карабастан уй болуп, чычкан, бир жомоктогудай болуп, ушу балдарыбызга маанай тартууладык. Аз да болсо таттууларыбыз менен баягы биз эзелтен жаңы жылды бир тозуп, кар баба күтүп, калчу элек ушу балдарыбызга дагы ушуну аз да болсо бир көргөзгөнгө аракет кылдык. Уюштуруп берген биздин айыл өкмөтүбүзгө көптөн көп ыраазычылык, ушу кандай бир кыйынчылык болуп турса да бизге ушу көңүл бөлүп, ушундай дем берип турган биздин жергиликтүү кеңештин депутаттарына да ыраазычылык көрсөтүп берген. Кана эме жүргүлө тургандар, мынау мектепте бизди балдар күтүп атыптыр. Чоң күйелдагы балдарга майрамдык маанай тартуулайлы. Кана. Бул чыгармачыл борбор жаңы жылдын алгачкы күндөрү элге самалык тартуулуу жүрүлгөсүн салтка айлантып алышканы. Бул жылы 5тен ашуун айыл аймакты кыдырып, кычырон кыштын суугуна каршы туруу менен эл жүрөгүнө жылуулук нурун таратты. 2020 жылды коштоп, 2021 жылды тозуп алып жаткан, могу бүгүнкү уюштуруп жаткан Аламүдүн районунун айыл өкмөтүнө чоң рахмат, чоң ыраазычылыкты билдирмекчибиз. Ушинтип ар бир Аламүдүн районунун көчөлөрүнө жана школдоруна барып, ушундай жаш балдарды чогултуп, ушундай шоу уюштуруп берип, жаңы жылдык маанайды кылып берип атканына, ушул кырдаалда ушундай кыйынчылыктардан, күндүн суугуна карабастан келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Баарынан мурда өлкөбүздө ал тургай дүйнөлүк алкактагы ылаңдын жайылышынан улам бала бакча, мектептер жабылып, жаңы жылдык майрамсыз калуусун каалабаган Аяз атанын белегин көксөп күткөн жаш жеткинчектердин кыялын орундатууну эп көрүшкөн. Тоо токой этеги жүрүп балдар жетели, тобурчагы толтура, терсек себет жетеби. Жаңы жыл келди, жаш балбан, кайгаттанган, шаттанган, ыжа байлап бутуна, узак сапак аттанган. Биздин Аламүдүн айыл өкмөтүнүн, Аламүдүн айыл аймагындагы уюшулган Тумар тобуна, апаларыбыздын тобуна чоң рахмат айтабыз. Кыйынчылыкка карабай, оор абалга карабай, мектептеги балдар ушундай онлайн режимде окуп жатканына карабай, ушундай жакшы жаңы жылдык майрамды уюштуруп бергенине абдан ыраазыбыз. Жаңы жылдын башаты майрам шаңгы бөлүнсө, уй жылы майлуу сүттүү кененчиликтин жылы болот деп сыпатташканы башталды көрүнөт. Андыктан ар бир инсанга жакшылык алып келген жылдардан болсун деген ой тилек менен сапарыбызды жыйынтыктадык. Быйылкы кирип келген уй жылы уйдай болуп, берекелүү, сүтүндөй болуп, берекелүү жыл болсун. Жакшылыктын жылы болсун, молчулуктун жылы болсун. Токчулуктун, кеңпейилдиктин жылы болсун. Эми кызым экөөбүздүн сапарыбыз карып баратат. Башка айылда да башка балдар, элдер күтүп жатат. Биз ошо башка жактарга барып, оюн зоок тартуулап, көңүл тартуулап келели. Жаңы жылыңыздар менен.